Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар жана ошондой эле YouTube көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге үй эмеректерин тартып чыгарайлы дедик. Ал эми биз турган жер Ош шаарынын Ош кичи району. Ошки райондо бул биз турган жер Вещевой рынок деп коет. Вещевой рыноктон бул жака бассаңыздар Ош район. Ош район аялдамасы базарчик. Ал эми ошондон күн батыш жака карап эки тараптуу жол менен келсеңиздер, бул жакта Вещевой рынок. 125 маршрутканын конечный да ушул жерде жайгашкан. Ал эми биз сиздерге бул чыгарылышта үй эмеректери боюнча ушул Айкөл үй эмеректер дүкөнүнө келдик. Бул дүкөндө үй эмеректери сатылат. Азыр дүкөндүн ээси менен саламдашып, көрүп, сурап билип, баалар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин видеону акырына чейин көрүп, класс басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анда эмесе биз баштадык. Бул дүкөндүн ээси ушул жерде. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким ака? Икрамжан. Икрамжан ака. Айкөл үй эмеректер дүкөнүнүн ээси. Ал эми биз мына четтен ушул мебелдерден баштасак, бул не ака? Стол, чайпай ичкенге, тапчанга койгон, Канчадан булар баасы? 1200дөн. Ушул жерде жасайсыздар өзүңүздөр? Өзүңүздөр жасайт экенсиздер, мынакай. 1200 сомдон дейт. Ал эми бул конок үйүнүн мебелдери. Конок үйүнө коюлуучу мебелдер. Бул канча комплект экен, Комплект 28 миң, Кеми бар? Азайтып сүйлөшөсүздөр. Заказга да жасайсыздарбы? Заказга да жасайт экен. Ал эми бул деле ошонун башка түстөгү, күрөң түстөгү мебель. Андан кийинки бул деле конок үйүнө коюлуучу уголок кресло. Мынакеңиздер, бул баасы канча? 15 миң сом. Бул 15 миң сом экен. Ал эми мына сундуктар канча? 3,5 миңден, Мына ушулар 3,5 миң. Андан кийинкилери мына 3 эшиктүү. 4,5 миң экен. Мына ушулар 4,5 миң. 2 кишилик спальный канча бул? 16 миң. Бул кайсы жерде жасалган экен? Ошто эле жасалган, Сехте жасалган. Кандай материал, кайсы жактыкы? Материалдары ушу Түркиядан, Кытайдан келет материалдар. Түркиядан, Кытайдан алынып келинет экен. Ал эми бул жер кухнянын эмеректери, кухнянын бурчка коюлуучу уголок түрүндөгү тибинде жасалган. Мынакей отургучтар, стол, чай ичүүгө болот. Ал эми бул деле кухняда идиш аяк салуучу шкаф. Канча экен мунун баасы? Наркы 8 миң, мынанысы 7. Бул өзү 7 миң отдельно. Бул 8 миң. 8 миң отдельно, бул 7 миң экен. Мынакей, андан ичине кирсек биз. Бул жакта кандай? Могу сундуктар канча экен? 5,5 миң. 5,5 миңден. Мына экөө, бул экөөчү? Данасы 5,5. Ар бири 5,5 миңден. Бу 11 миң, наркы 10 миң. Мына 11 миң экөө. Ал 10 миң экен. Мына бул жакта дагы ошондой эле башка расветкалар турат. Андан кийин кирсек, бул комплект уктоочу бөлмөнүн эмеректери. Мынакеңиздер, өтө бренд жасалган мебелдер, үй эмеректери. 2 кишилик уктоочу кроваттарын караңыздар, өтө бренд жасалган. Мынакеңиздер, тартмайлары деле бар экен, ручкалары деле өтө жакшы. Мынакей караңыздар. Мына кичинекей тумбучкалары менен экен, Бул ценасы канча баасы? 65 миң. 65 миң, 65 миң сом дейт. Азыр мен ушул видеонун аягында ушул сатуучунун номерин калтырам, сиздер чалып байланышып заказ бериңиздер келсе, заказ берсеңиздер болот. Же болбосо келип, мен сиздерге ориентирди айтып койдум, алып кетсеңиздер болот. Ал эми бул
мебель бул прихожканыкы экен. Босого кире бериште. Мынакей бул жакта бут кийим тизгич кийим илсеңиздер болот экен. Ал эми киргенде мондай кийимди илип салып койсоңуздар болот экен үйгө киргендечи. Өтө жакшы жасалыптыр. А бул атым не деп коет эле мынаны? Горка дейт. Горка. Гостиный конок үйүнүн мына мебели. Идиш аяктарды койсоңуздар болот. Бардык мына астына аялдарыбыз, биздин апаларыбыз өзүнүн конфет печеньяларын салып коет. Мынакейиңиздер. Бул деле өтө бренд жасалган. Андан кийинкиси ушунун расцветкасы. Бул канча? 37 миң экен. Ал эми муну канча дедиңиз эле? 13 миң, Прихожкан мебели 13 миң. Андан кийинкилерине өтсөк, андан кийинки ушул эле уктоочу бөлмөнүн мебелдери бар экен. Мынакейиңиздер, комплект. Комплект мебель. Мынакей ушул мебелдер. Канча экен бул? 60 миң, 60 миң сом дейт. Бул 60 миң сом дейт. Уктоочу бөлмөнүн эмеректери. Караңыздар, ак түстө. Өтө көрүнүш бере турган, үйдүн көркүн ача турган үй эмеректери экен. Бул башкача типте жасалыптыр, Бул деле уктоочу бөлмөнүн комплект мебели. Мынакейиңиздер, шкафы менен кошо. Общий, могу шкаф, могу эмеси, тумбучкасы, күзгүсү, диван. Амна эки кичинекей тумбучкалары. Канча бул акчасы? 57 миң. 57 миң сом дейт. Мынакейиңиздер, 57 миң. Андан кийинкилерине өтөйлү биз. Жүрүң ага. Кийинкилери кайсы жакта эле? Бул жагы. Бул жакта гарнитура. Мынакейиңиз, айтыңызчы, мунун ценасы канча ака? Бул 40 миң. 40 миң сом дейт. 40 миң сомдук гарнитура. Мына бул акаларыбыз, эжелерибиз, баягы кызынын себине бере турган мебелдер сизде экен да, ага. Келип алыш керек экен сизденчи. Андан кийинки мебелдерин көрсөтөбүз. Мындан кийинки эмерек мага өтө жакты. Анткени үйдүн көркүн эң ача турган мындай богатый мебель экен да. Сапаттуу. Көрүнүшү өтө жакшы. Бул эң акырында экен, мындай элдер көрбөсүн дегенби. Мынакейиңиз. 2 кишилик уктоочу кровать. Кичинекей тумбучкалары менен өзгөчө бренд жасалган. Караңыздар. Өтө жакшы. Бул канча комплект? Эми ушунун баасын айтып коюңузчу. 75 миң. 75 миң, Өзүңүз жасадыңыз беле муну? Ооба. Өзүңүз жасадыңыз, Балдар менен, чогуу иштегендер менен чогуу жасаптыр ортодо. Мына мен ушунун ичин көрсөтөйүн. Бул шкафтынчы. Кандай экен ичи? Мына ичи деле жакшы. Бир алып, арчып, тазалап койсо болгудай. Мынакейиңиздер. Өтө жакшы. Мына тартмайлары да бар, ылдый жагында. Ручкалары да өтө подцвет. Бренд жасалган. Хайтек. Мынакейиңиздер. 75 миң ака бул акчасы. Акчасы 75 миң сом дейт. Мынакейиңиздер, мондай тумбучканын тартмайлары бар экен. Ушуну менен көрүңүздөр туугандар. Биз сиздерге азыр ушул сатуучунун мебель жасаган аканын, байкенин номерин калтырабыз. Каалоочулар болсо заказ берсеңиздер болот. Ака, сизге кандай күнү-түнү телефон чалышса ала бересизби? Заказ ала бересиз, Ар кандай дагы сүрөттөрүн жөнөтүп, ар кандай сунуштарыңыз бар да, башка варианттары. Башка дагы варианттар бар экен. Бардык ушундай мебелдерди, эмеректерди жасалып, менин оюмча бардык эмеректердин баасын айттык окшойт. Телефон номериңизди калтырып кетсеңиз ака. 57 миң. 557 менен 779 091. Экинчи номер барбы? Экинчиси жок экен. Ушул номерге чалып, сиздер заказ берип, байланышып алсаңыздар болот. Бул жердеги мебелдер мага өтө жакты.
Жанагы Кыргызда салт бар эмеспи? Кызын узатканда сеп даярдоо. Сепке өтө жарактуу мебелдер экен, үй эмеректери. Бул сиздер көргөн Айкөл үй эмеректер дүкөнү болду. Ушуну менен туугандар, бул чыгарылышты мен сиздер менен аяктаймын. Кийинки чыгарылышка чейин назар салып күтүп туруңуздар. Колдоп, комментарий жазып, класс басканды унутпаңыздар. Ошондой эле досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Бул аканын номерин калтырдым. Атыңызды айтып койсоңуз ака дагы бир жолу. Икрамжан аканын номерин калтырдым. Чалып байланышыңыздар.